Биринчиден, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес, президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди. Демек, өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Андан сырткары, сырттан бир көрсөтмөлөр, таңылуулар аткаруу бийлиги тарабынан болуп атат дейт. Бул да негизсиз. Эч кандай аткаруу бийлигинин дагы президенттик администрациянын да тиешеси жок. Бул парламенттин ички иши. Парламент өзү чечет. Мен ушул сөздөргө да кескин жооп берип коеюн. 5-микрофон.